бүгүнкү сабагыбызды баштаарында баарыбыз өзүбүз эмне кылалы, жагымдуу маанайдан баштап алалы. Анда ар бирөөңөр өзүңөрдүн атыңардан башталган жагымдуу сөздөрдөн баштайбыз. Мен бүгүн силерге баарыңарга ачык маанай каалайм. Мына айткан экен. Мен баарыңарга ачык маанай каалайм. Мен баарыңарга аябай жакшы маанай каалайм. Бүгүнкү күн баарыбызга чыдардуулук берсин. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Баарыңарга күндө сулуулук каалайм. Баарыңарга мурбат каалайм. Баарыңарга Азыр силер менен үй тапшырмасын текшерип алалы. Mesela силерге үйгө берилген тапшырма электр тогун өндүрүүнүн кандай жолдору бар деген тема берилген. Ошол боюнча азыр биз кыскача биринчи топ каалаш жасайсыңар, кандай эмелер бар экендигин, экинчи топ кластер түзөсүңөр, андан кийин үчүнчү топ дагы эмне кыласыңар. Үй тапшырмасын кайталап алдык. Берилген үй тапшырманы мындай айтканда электр тогун кайсы жерден өндүрүлөт экенин билип алдык. Анда эмесе бүгүнкү биздин темабыз электр энергиясын өндүрүүнүн альтернативдүү жолдору дейт. Тема. кайсы жерлерге орноштурсак болот дегенде, ачык аянттарга орноштурсак болот, же болбосо үйлөрдүн чатырларына. Себеп дегенде күн батарейкасы мындайча айтканда күнгө муктаж болот. Ошондуктан 90 градус тике тийиш керек. Күн кайсыл жакта болбосун, күн батарейкасы ошол тарапка мындайча айтканда жыла баштайт. Жана күн батарейкасы аркылуу чогулган токтор зымдар аркылуу инвентарга барып, андан соң батарейкага чогулуп, аккумуляторго, андан кийин биз күнүмдүк жашоодо колдонгон электр токтору пайда болот.